Ар жылы жадыраган май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Бул күн ар бир жарандын жүрөгүндө мээримдүүлүк, боорукерлик сезимин козгоо менен дүйнөдө энеден өткөн ыйык эч ким жок экенин эске салып турат. Кен кол айыл өкмөтүнүн маданият үйүндө энелердин урматына өткөрүлгөн майрамдык кечеге келгендердин катарында Батыр эне Батмакан Жуманалиева дагы бар. Ал кыргыз элинде эненин орду бийик экенин белгилейт. 7 балам бар, 5 ул, 2 кыз, балдарым Кудайга шүгүр. Өздөрүнүн иштеринде чек арада иштешет. Өзүм садикте иштеген балдарды тарбиялап, азыр ардактуу эс алуудамын. Неберелерди, чөйрөлөрдү багып үйдө отурам. Ошо балдарды багып, тарбиялап, аларды өз ордуна койгончо билесиңер да эненин мээнети, күчү кандай экенин. Энелердин азыр Кудайга шүгүр, баары жакшы. Энелер бактылуу болсо экен дейм, балдардын жашына калып тарбияласа экен дейм, балдардын жакшылыгын көрүшсө экен дейм, энелер ыйлабаса экен дейм, дүйнөдө тынчтык болсо экен дейм. Иш чарага катышкан район акими Нургазы Нармырзаев энелердин бул дүйнөдө көтөргөн оор түйшүгүн баса белгилеп, өзүнүн жылуу сөзүн арнады. Жашообузда эненин өзгөчө ролу бар. Эне дүйнөдө теңдеши жок асыл зат. Эне өмүрдүн башаты. Эне ар бир үйдүн, жалпы мекенибиздин куту. Элибиз байыртадан энени ыйык көргөн, умай эне атаган, жерди жер эне, өз тилин эне тил деген. Эне деген керемет сөз. Бул бардык тилде бирдей назик айтылат. Энелердин мээрими адамды жарык дүйнөгө келгенден тартып колдоп жүрөт. Баягы убакыт, учкан куш, көз ачып жумгуча убакыт өтөт экен. Ошол учурда болгон сый урматыбызды ушу энелерге арнашыбыз керек экен да. Эне бар үчүн, эне апа бар үчүн ушул дүйнө менче ушу сакталып турат да. Мамлекеттик администрациянын аппарат кызматкерлеринин атынан, жетекчилердин атынан чын жылымден сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Ayrılbay, kayda gittin kayçı dedi. Талас райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери апалардын маанайын көккө көтөрүп, алардын эмгегин даңазалаган ырларды аткарышты. Ошондой эле сыйлуу мейман катары келген энелерге Кен кол айыл өкмөтү тарабынан белектер тапшырылды. Айыл өкмөтүнө жана администрацияга энелердин атынан алкыш айтам. Бүт Кыргызстандын энелерин куттуктайм. Ошонун ичинде Талас областынын, Талас районунун көк айылынын тургундарын куттуктайм. Ошо энелердин жүзүнөн күлкү кетпей эле, заманыбыз тынч болуп, чек арабыз бек болуп, балдарыбыздын жүзүнөн күлкү кетпей, дайыма ушундай сый урматтын үстүндө энелердин жүргөнүн каалайм. Мен жылда ушу айыл өкмөт өткүзгөн кечеге катышамын. Жылда жакшынакай ар кандай өзгөрүүлөр болот. Ар кандай, ар жыл алган ар кандай да. Кудай буйрса анан рахмат ушу энелерди сыйлап, дайым ушундай кечелерди өткүзүп атканына. Бүгүн кече эң жогорку деңгээлде болуп атат. Энелердин маанайлары жакшы. Иш чаранын жүрүшүндө Талас райондук балдарга билим берүү бөлүмүнүн окуучулары өз таланттарын тартуулап, майрамдын шаңына шаң кошту. Саймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас району.